Демек, Глебусный балуандармен таныштырабыз. Сыймык Алымкулов жана Алибай Бурканбековтар бул эки балбандағы ушул буга чейин кармаштарды өткөргөн. Албетте жашыл кийимчен балбанды айта турган болсок, андан ал эл аралык класстагы спорт чебери 21 жашта күчтүү болгон спорт клубтун өкүлү. Андыктан андан үмүттөр чоң. Айткенде эл аралык класстагы спорт чебери деген ар бир эле жете бербейт. Бет маңдайда турган балуан Алибай Бурканбеков Алыш спорт мектебинен ал 25 жашта, жана мынтип мыктылардын ортосундагы кармаш. Чындыгында эле мындай кармаштар эми ар бирибизге чоң бир үмүттөрдү, чоң бир ишенимдерди дагы тартуулайт. Көрөлү, байкайлы, жана эмне деген жыйынтык болорун бирге аныктайбыз. Ушул жерден биз Алибай Бурканбековдун бир упайга ээ болгонун да көрдүк. Демек, упайлар жанынан Алибай Бурканбеков алдыга чыгат. Албетте Алыш спорт мектебинин өкүлү болгон Алибай Бурканбеков азыр эл аралык класстагы спортчумуздан упай алып атат. Бул болсо алардын чоң атаандаштарынан, чоң каршылаштарынан кабар берет. Айтор Сыймык Алымкулов эми өзүнүн Кыргызстан атынан башка жакка барып жүргөндөгү тажрыйбаларын колдонушу керек. Дагы ошол Сыймык Алымкулов азыр күрөш деген көрсөтмөнү калыс берүүдө. Анын жыйынтыгы кандай болот? Сыймык Алымкулов азыр 2 упайга ээ болду. Жана жаман эмес. Бали өз учурун күттү, өз убактысын күттү. Жана кандай болот дегиче мынтип кармаштар кайрадан уланууда. Кандай аракеттер көрүлөт? Албетте экөөнө тең мындай турбого сөзсүз түрдө аракеттин үстүндө болууга калыс чакырып өттү. Жана азыр дагы бир керемет Сыймык Алымкуловдун жүрүшү. Жыйынтыгында упай жок деген. Азыр Сыймык Алымкуловдун чекеси канап кетти. Кашы жарылды окшойт, мен жаңылышпасам. Демек, дарыгердин жардамын алат дагы Сыймык Алымкулов. Андан ары эми кармашты улантууга дагы умтулат. Бирок анын атаандашынын ашыра чабуусун кайталоодон улам дагы бир байкаш керек. Анткени Алымкулов чоң бир жүрүштүн үстүндө болду. Эмне менен коштолот? Айтор канча дагы эми спортчулар алгачкы медициналык жардамды алып алсын, андан кийин кармашты улантабыз.
Спортшылар билемисинде Сеймик Алымкуловна дарыгерден жардамды алгандан кийин кармаштуулантат. Албетте ортодо упайларды ажырым анча чоң эмес жана Сеймик Алымкуловдун кайрадан каршылашын ашыра чабуу умтулуусу жыйынтыгында Алибай Бурканбековго 2 упай ыйгарылды. Таза ыкма орундалды деген чечимге Алибай Бурканбеков келген, бирок секунданты азыр жок. Кармаштуулантыр деген дагы чечим бар жана көк түстөгү балбанга дагы 1 упай деди. Себеби бутту көтөргөнү дагы эске алды көрүнөт. Канча дагы 6-2 жана азыр Алибай Бурканбеков эгер эле жеңишке жете турган болсо анда ал жарым финалга чыгат, дагы коло байге болсо дагы алтын үчүн күрөшүүгө умтулат. Кандай жыйынтык? Байкал упай жок деген жана Сеймик Алымкуловдун азыр көргөн аракети. Эмне жыйынтык байкайбыз канча дагы азыр мына кызыл уштан чыккан балбандын секунданттары дагы упай алууга умтулган жана биз калыстар азыр кайталоодан улам дагы. Улам бардыгын байкап көрүүгө чакырык берет. Чындыгында эле өтө оор кармаш орун алууда жана азыр мына спортчулар экөө тең алгачкы жардамды алгандан кийин кайталоодан улам буга чейинки Сеймик Алымкуловдун көргөн аракетине баа берүү каралууда. Биз болсо бардык учурду байкап туралы.
Демек, мына бардығы қаралып, анықталып алды. Жана біз азыр Сеймек Алымкуловқа 1 ұпай қосылғанын көріп олтырабыз. Демек, балбандар мындан ары 6-3 есебінде қармаштарды улантышатына. Оор қармаш болтачынығында екотен жеңіл жарақат алды, дарыгерлердің жардамын алды. Жана ошол жерден бар күчүн ортого салып туруп Сеймек Алымкулов өз аракетин ишке ашыруусу дагы зарыл экенин байкайлы. 1 ұпай берилген. Жана биз болсо балдардын бардыгын байкайбыз. Вактар аз. Жана Сеймек Алымкуловка дагы 1 ұпай. Демек 4-6. Кармаштын жүрүшүн дагы байкайбыз. Албетте эки балбанга тең активдүүлүк керек экенин калсын Болжон Сосунан улам өзүңүздөр жакшы байкоодосуздар. Сеймек Алымкулов азыр бул жерде калыстар тобу ұпай береби байкап көрөлү. Таза. Демек, жашылга эскертүү, көккө болсо 1 ұпай ыйгарылгандан кийин жүрүштү байкайбыз. Сеймек Алымкулов албетте оңой менен багынбаган балбан жана ушул жерден байкайлы Алибай Бурканбеков умтулат. Сеймек Алымкулов жаман эмес, дагы 1 рет ашыра чабуу. Ушул жерде кайрадан Алибай Буркановго 1 ұпай ыйгарылды. Сеймек Алымкулов ашыгууда ұпай алууга, бирок азырынча көксөгөн ұпайды алуу ага оорго дагы туруп жатканын көрүүдөсүздөр. Канча дагы азыр мына эми анын көйнөгү жыртылган экен. Демек, аны алмаштырып кийип чыккандан кийин гана биз кармашты мынтип улантып көрөбүз. Жана убакыт өтө аз калды. Ушул жерден эми балбандар калган 16 секундалык убакытты кандай колдонот байкайлы. Жакын аралыктан кайрадан бири-биринде курдан бекем кармады. Жана таза чабууга умтулган менен азыр бул жерде көк бурчтан чыккан балбанга 1 ұпай берди. Биз ушул жерде азыр абалдарды толук көрөлү дагы. Албетте старт өз ара чечим кабыл алуусу зарыл. Жана биз болсо сөз түрдө ушул жерден аракеттерди байкап көрөлү. Туура чечимдер кабыл алынышы керек. Айтор канча дагы Сеймек Алымкулов атаандашын айланта жерден көтөргөн болчу дагы жыйынтык кандай? Жок, тескерисинче мына 5-8 жана дан ары кармаштар. Убакыт аз, бирок жыйынтыгында убакыт соңуна келди. Дагы Алибай Бурканбеков кийинки баскычка чыгат. Ал эми Сеймек Алымкулов болсо 5-8 эсебинде жеңилди. Канча дагы чоң бир күчтү ортого салды, бирок бул жерде эми ийгилик ташы Алибай Бурканбековго оду дагы ал кийинки баскычка өтөт. Ал эми биз болсо соңку мына жарым чейрек финалдык кармаштарды көрөбүз. Андан кийин жарым финалга чыккан бардык спортчулар анык болот 70 кг салмакта.
Латвия